Deo Matiz автоунаасын билбеген айдоочу жок чыгар. Албетте, күйүүчү майды аз короткон Matiz көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган. Эми Матиздин тарыхына токтоло кетсек, 1980-жылдары Suzuki компаниясы Alto моделин Кореяга саткан. Кореялыктар 1988-жылдары Deo Tico'ну иштеп чыгара баштайт. Tico алар ойлогондой жакшы моделде чыккан. Кийинчерээк компания мындан да ыңгайлуу образдагы компакт унааны чыгарууну пландайт. Ошентип Tico'нун базасында Matiz аталышындагы унааны чыгарууну башташат. Matiz'дин моделин италиялык дизайнер жасаган. Ал башында бул үлгүнү кичинекей Fiat үчүн деп даярдап, кийинчерээк Deo компаниясына сатат. Matiz иштелип чыгып, сыноодон өткөн соң керектөөчүлөр тарабынан суроо талап көбөйөт. Ошентип Батыш Европа, Индиядан да буйртмалар түшө баштайт. Matiz шаар ичинде жүрүүгө ыңгайлуу болуп, айдоочуларга салон ичиндеги жана техникалык түзүлүшүнүн жөнөкөйлүгү, ыңгайлуулугу менен жаккан. 1998-жылы Женевада Matiz'дин алгачкы үлгүсү авто сүйүүчүлөргө көрсөтүлгөн. Matiz хэтчбек тибинде 5 орундуктуу, кыймылдаткычынын күчү 796 см3, көп учурда 0,8 деп айтылат. Кузовдун узундугу 3,5, туурасы 1,5 метр, бийиктиги 1 метр 485 см, салмагы болсо 1 тонна 210 кг. Бензин бактын сыйымдуулугу 35 литр, 5 эшиктүү. Ал эми күйүүчү майды болсо 100 чакырымга шаар ичинде 7-8 литр болсо, шаардан сырткары трассада 5 литр сарптайт. Саатына 160-170 чакырым ылдамдыкта жүрө алат. Спидометрдин максималдык көрсөткүчү 180 км. Албетте цифралар унаанын чыккан жылына жана жаңы эскилигине карап өзгөрүшү мүмкүн. Matiz'дин алдыңкы дөңгөлөктөрү тартат. Тормозу болсо алды дискалык, арты барабандык типте. Трансмиссиясы механикалык жана автоматтык. Бирок адистер автомат коробка менен чыгарылган Matiz'дин механикага салыштырмалуу назигирээктигин айтышат. 2001-жылы General Motors компаниясы Deo'нун ээлик кылуучу акциялык пакетин сатып алат. Натыйжада 2004-жылдан тартып Deo Matiz Chevrolet Matiz аталышында чыга баштайт. Компаниянын Өзбекстандагы кураштыруучу заводу ишин баштап, 2005-жылдын 1-январынан тарта Chevrolet алгачкы унаасын сатыкка чыгара баштайт. 2002-жылга чейин Европага 500 000 даана Deo Matiz сатылса, 2005-жылга чейин 1,4 миллион Deo жана Chevrolet'тин Matiz'i сатылган. Matiz'дин экинчи мууну M200 модели 2005-жылы чыгарылган. Анда двигатель, бензин сарптоосу жана бир катар техникалык түзүлүштөрү жаңыланган. Кузовуда мурункудан айырмаланып башкача образда чыккан. Chevrolet Spark үлгүсүндөгү бул унаа негизинен Орусияга экспорттолгон. Ал эми Matiz M250 2007-жылы бир аз өзгөчөлүктөр менен чыгат. Алдыңкы фаралардын чоңдугу приборлордун жаңылануусу менен айырмаланат. 10 жыл аралыгында Chevrolet жана Deo Spark M200 жана M250 моделинен 2,3 миллион даана сатылган. Matiz M250 унаасы учурда Пакистан, Индия, Вьетнам, Колумбияда да чыгарылат. Matiz'dин 3-чү мууну M300 аталышындагы индекс менен чыгып, 2009-жылы Женевадагы автосалондо авто сүйүүчүлөргө тартууланган. Мурункудан айырмачылыгы узуну 100, туурасы 25, бийиктиги 95 мм кеңейтилген. Автоунаа 2015-жылы Түштүк Кореяда Deo Matiz Creative аталышында өндүрүлө баштайт. Ушул эле модель Европа жана Америкада Chevrolet Spark деген ат менен чыгарыла баштаган. Ал эми Өзбекстан 2010-жылы M300'дүн долбоорун баштап, 2016-жылы Uz Deo жана Revon биргеликте чыгарууга жетишет. Өзбекстан бул унааларды Орусия, Казакстан жана Украинага экспорттойт. 2011-жылы General Motors Matiz M300'дүн электромобилин чыгарууну колго алат. 2012-жылы Лос-Анджелестеги автосалондо бет ачаары болуп, 2013-жылы Түштүк Кореянын базарына сатыла баштайт. Компания 2016-жылы электромобилди чыгарууну токтоткон. Чындыгында Matiz унаасы Орто Азия өлкөлөрүндө көп колдонулат. Анын ичинде Uz Deo компаниясы да көп тиражда чыгарат. Кыргызстанда өзгөчө Ош шаарында Matiz унаасы такси кызматына ыңгайлуу.
Бирок көпчүлүк айдоочулар Өзбекстандан чыккан Матизге караганда Кореянын өзүнүн Матизин сапаттуу дешет. Анткени Өзбекстандан чыккан Матиздин рулдук башкаруусу механикалык болуп, башкарууда ыңгайсыздык жаратат. Дагы бир кемчилиги кузовунун материалы Кореяныкына караганда бир топ жука экендигин айтышат. Кыргызстандын базарындагы Матиздин баасы чыккан жылына сапатына жараша 80 000 сомдон баштап 250 000 сомго чейин. Сиз дагы кайсы унаа жөнүндө билгиңиз келсе, анда комментарийге жазып калтырыңыз.